16 жылдан бери мени билесиң. Анжелика ар бир айдын 12-си гүл белек кылган сүйүктүүсү жөнүндө айтты. Ырчы Анжелика жеке мамилеси кайрадан эл талкуусунда. Ал сүйүктүүсү ар бир айдын 12-си кучак толо гүл көтөрүп келерин, аны менен 16 жылдан бери тааныш экенин жана ал көп кыздар көзүн арткан бойдок жигит экенин жар салды. Гүлдестем менен силерди тажатсам кечиргиле. Ар бир айдын 12-си мага ушундай гүлдесте келип турат. Ал ар бир букетти сүрөткө тартып, экөөбүздүн окуя үчүн сактап турам. 11-12-2020 жыл. Сен менден, мен сенден ушунчалык коркобуз. Ушунчалык ысык болгонубуздан бири-бирибизди күйгүзүп алуудан коркобуз. 42 айда мага миллиондон ашып гүл белек кылдың. 16 жылдан бери мени билесиң. Экөөбүз өз-өзүбүзчө өзүмчүлөрдөй турмуш кечиребиз. Сен көз арттырган бойдоксуң, мен эркиндиктеги кушмун. Бир керек болсо көрүшпөй деле мына сага романтика дейт Кайратова. Ал эми катталуучулардын бири казак жигити тууралуу суроо салганда мамилебиз дос бойдон калган. Тааныштырбайынбы деп жооп берди. Маалымат булагы, аргумент чекит KG. Нурлан Насип Асель жаңы келгенде бир чыныны көтөрүп алып, ары бери басып, баарыбызды күлдүргөн. Ырчы Асель Кадырбек өзүнүн жаңы келин болуп келген кезин эстеп, соц тармактагы колдонуучуларына жаңы келин болуп келгенде кандай кызыктуу жана ыңгайсыз учурлар болду эле деген суроого жооп салды. Бул тууралуу ырчынын Instagram баракчасына жазылган маалыматка шилтеме берип, Барометр билдирет. Ырчы жолдошу Нурлан Насип менен бирге түз эфирге барган учурда жаңы келин болуп келген кезин эстеткен видеону жүктөдү. Нурлан менин жиниме тийип эле тургусу келет. Мен чычалап эле жатып калам деген жазуу калтырган Кадырбекова. Видео тасмадан Асель Кадырбекованын жаңы келин болуп келген кезин жолдошу Нурлан Насип жылмайы менен эскергенин көрүүгө болот. Асель жаңы келгенде бир чыныны көтөрүп алып эле ары бери басканы эсимде. Иши кылып, мен жумуш кылып жүрөм дегендей түр көрсөтүп деп эскерген Нурлан Насип. Эске сала кетсек, ырчылар 2018 жылдын май айында баш кошуп, калың элди чогултуп, дүңүрөтө той беришкен. 2019 жылдын 27 мартында түгөлөр кызды болушуп, кызына Дарья деген ысым ыйгарышкан. Маалымат булагы, Барометр чекит KG. Айзада Жамгырчиева сыртыңдан сүйүп, унчукпай гана жүрүү буйрук экен. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева өзүнүн сагынычтуу сезимдерин социалдык тармактагы баракчасына бөлүшү менен көрмандарына кызуу талкуу жаратты. Сагынаар адамың болсо, сагынган да сонун. Менин чолок ойлорум, сыртымдан сыр бербей, ичимден шабыркүл көмүрдөй буркан-шаркан түшүп, күйүп жатканымды айтсам эркек болуп калганымда колумдан жетелеп гана кетет элем. Кыз болуп, наз болуп калганымды кара. Сыртыңдан сүйүп, сагынып, зарыгып, унчукпай гана жүрүү буйрук экен. Мейли, жашоо ушунусу менен кызык да, деп жазды алып баруучу. Көрмандары анын бул сезимдерин кимге арналганын талкуулап жатышат. Маалымат булагы, Заман чекит KG.